Сырт жакты карасам куралчан күч кызматкерлери ары бери чуркап жүрүшүптүр. Сооттолгон унаалар келип, жада калса тик учактар учуп жүрдү. Эң коркунучтуусу иммиграциялык полиция капысынан кеңсеге кирип келип, бизге сыртка чыккыла дегени болду. Мен коркуп нес болуп калдым. Өзүмдү жаман сезип кеттим. We've seen the videos. Видеолордон жумушчулардын колдору кишенделип, чынжыр менен байланганын көрдүк. Алар силерге ушундай кылыштыбы? Yes, one by one. Ооба, улам бирден билектерибизге кишен салып, белдерибизди чынжырлап, буттарыбызды да кишендешти. Кийин бизди автобуска отургузушту. Эмне үчүн ушундай мамиле жасалып жатканын түшүнө алган жокмун. How did they treat you? Кармоо борборуна алып келгенде силерге кандай мамиле кылышты? They put us in a room. Бизди 60-70 киши отурган бөлмөгө киргизип, сыртыбыздан бекитип коюшту. Мен не сабалга түштүм. Бир жерде калтырап тура бердим. What was it like? Биринчи түнү ал жерде уктоо кандай болду? The room was very cold. Бөлмө өтө суук болчу. Бизге башындагы 2 күнү жууркан да беришкен жок. Жеңи кыска футболкачан болчумун. Өзүмдү жылуу кармаш үчүн колумду кийимдердин ичине салып, сүлгүгө оронуп алдым. Talking to you about this, Азыр сиз менен сүйлөшүп жатып, сизге бул окуя тууралуу айтуу дагы деле ошол оор болуп жатканы сезилип жатат. Сиз дагы деле не сабалда экенсиз? That's right. When I first saw my family at the airport, Туура аэропорттон биринчи жолу үй бүлөмдү көргөндө аларга жылмайып кучактадым. Бирок эч кандай сезимдер болгон жок. Ичим бош калгандай болчу. Ошол түнү апам мага кечки тамак бышырып бергенде гана өзүмө келип, биринчи жолу ыйлап жибердим. Азыр деле сыртта түрмөнүн ичиндеги жытка окшош жытты сезип калсам, калтырап, демим кысылып, тышта көпкө жүрө албай калам. short of breath, so I don't stay out for long. you were in the States on a visa waiver. Сиздин АКШда бизнес жолугушууларды өткөрүүгө мүмкүндүк берген электрондук визаңыз бар болгон. Сиз ошол визаңыздын шарттарын бузуп алгам деп ойлобойсузбу? No, never. Жок, эч качан. Мен жөн гана жолугушууларга катышып, тренингтерди өтчүмүн. Болгону ошол. Андыктан мен эч качан мыйзамсыз бир иш кылып жатам деп ойлогон эмесмин. Чынын айтсам, менин АКШга болгон ишенимиме катуу доо кетти. Балким кайрадан иш боюнча ал жакка барышым керек болот. Бирок Жоржия штатынан алыс болууга аракет кылам.